Кутман таң, Назгүл чоң рахмат. Кутман таң бардык катышуучуларга. Биз бүгүн сабакты кичине башкачараак форматта өтөлү деп чечтик. Мурунку сабакта биринчи бөлүктө мен гана баягы негизги спикер болуп сүйлөп, сиздер менен кечинде баарлашканбыз. Бүгүн болсо мындай чогуу сабакты чогуу өтөлү деп чечтик. Бүгүн биз сөз кыла турган тема бул сынчыл ой жүгүртүү, critical thinking деп айтылат. Бул негизинен сынчыл ой жүгүртүү бул бүгүнкү күндө жогоруда Назгүл айтып өткөндөй азыр баардык кесип үчүн кайсыл жерде иштебегиле кандай айрыкча мына азыр биз айтып жаткан келечектин кесиптери, келечектин дегенде болгондо дагы ал кесиптердин көбү келечектин эмес бүгүнкү күндүн кесиптери болуп калды. Мына ошол кесиптерде ийгиликтүү бир иштеш үчүн өтө маанилүү жөндөмдөрдүн бири. Тилекке каршы биздин билим берүү системасы биздин сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө багытталган эмес. Бизде тескеринче туура эмес, жакшы жаман, ак кара деген гана мындай экиге бөлүү, анан кайсыл бир деңгээлде мындай эркин, өз алдынча, сынчыл көз караш менен карап ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. Бул мектептеги билим берүүнү айтабызбы, жогорку жайдагы билим берүүнү айтабызбы, баардыгы тең мына ушул ак кара менен гана чектелип калат. Бирок биз антип эми билим берүү бизге ушундай мүмкүнчүлүктү бербейт экен деп кейип отура бергендин кажети жок. Бүгүн азыр интернеттин мүмкүнчүлүктөрү чексиз. Мына бир канча күндөн бери сиздер өзүңүздөр дагы Мээрим, Тимур сиздерге менимче айтып берип жатат. Дал ушул интернет аркылуу кантип жаңы кесиптерди өздөштүрсө болот, кантип татыктуу жумуш тапса болот деген нерселерди. Демек, ошол сыяктуу эле бүгүнкү күндө биз буга чейин билбей келген, биз буга чейин үйрөнбөй келген жаңы жөндөмдөрдү, анын ичинде ушул эле сынчыл ой жүгүртүүнү дал ушул интернет аркылуу эле үйрөнсөк болот. Бүгүн негизинен ушул сынчыл ой жүгүртүү жөнүндө сабакты баштаардан мурун мен сиздер менен бир тапшырма бөлүшкүм келип атат. Баарыңыздарды катышууга чакырам азыр. Баардыгыңыздарга сүрөт көрүнүп жатабы? Сүрөттү көрүп жатасыздарбы? Жакшы. Кандай ойлойсуңар? Бул жанагы машиналар токтогон парковка экен. Ошол парковкадагы орундардын номерлери көрсөтүлгөн. 16, 06, 68, 88, 98 дейт. Бирок бул машинанын алдында кайсыл номер жашырылган деп ойлойсуңар? Канча деген номер? Машинанын алдында 87 деп кимдир бирөө жазып жатат, Мына туура 87, себеби биз аны табыш үчүн эң эле жөнөкөй жөн гана картинканы биз башка өңүттөн карайбыз да. Башка өңүттөн карасак, демек бул жерде биз түшүндүк 86, 87, 88, 89, 90, 91 экен деп. Жашоодо деле ушул сыяктуу да. Баардык биз алып аткан маалыматтар болобу, биз окуп аткан кайсыл бир маалымат же болбосо биз көрүп аткан көрүнүштөр, булардын баарын эгер биз бир аз башка өңүттөн карасак эле, дал ушул мындай сынчыл ой жүгүртүү мындан дал ушул нерсеге негизделет. Эң негизгиси бул сынчыл ой жүгүртүүнүн негизи бул ар дайым башка өңүттөн карай билүү. Бул эң маанилүү жөндөмдөрдүн бири. Себеби биз мен айткандай эле ак караны кара деп эле ошентип бөлүү менен чектелип калганбыз. Сынчыл ой жүгүртүү болсо бизге дал ушул баардык нерсени башка өңүттөн карап, ага бир мындай сынчыл көз караш менен карап, андан бир мындай иррационалдуулукту көрө билүүгө мүмкүнчүлүк берет да. Бул эмне үчүн маанилүү? Себеби биз сынчыл ой жүгүртүү дегенде биз айтып атпайбызбы? Мисалы үчүн азыр фейк жаңылыктардын доору болуп атат, фейк жаңылыктар бизди алдап коет деп. Бул бир жагы маселенин. Биз азыр чындыгында өтө чоң сандагы фейктердин дүйнөсүндө жашайбыз. Фейктер бизди курчап турат, биз аны такай алабыз. Аны ошол жалган маалыматты чын маалыматтан ажырата билүү үчүн бул биринчиден сынчыл ой жүгүртүү керек. Ошол эле маалда сынчыл ой жүгүртүүнүн дагы бир чоң ролу ошол эле чын маалыматтын максатын дагы аныктай билүү. Адатта биз чыныгы маалыматты дагы алабыз, бирок ал чыныгы маалымат
биздин аң сезимди бурамалоо үчүн дагы атайын бир башка өңүттө берилиши мүмкүн. Көп учурда болот, мисалы үчүн бизди кайсыл бир коомдо жүрүп жаткан, биздин өлкөдө болуп аткан маанилүү маселелерден биздин көңүлүбүздү алакты кылуу үчүн көп учурда мисалы үчүн ошол пропаганда кылган массалык маалымат каражаттары, мамлекеттик пропаганда болобу, жекече пропаганда болобу, ошол пропаганданы жүргүзгөн массалык маалымат каражаттары бизге көп учурда коркунучтуу жаңылыктарды берип баштайт. Байкадыңыз, сиздер балким байкабайсыздар, балким байкап маани берип жүрөсүздөр. Айтор айрым бир өлкөдө болуп жаткан маанилүү окуялардын фонунда, мисалы айталы, ошол эле кайсыл бир конституциялык өзгөртүү же болбосо ушул сыяктуу маанилүү окуялар болуп жатканда биз ар кандай коркунучтуу жаңылыктар, статистиканы алып баштайбыз. Мисалы үчүн педофилияга байланышкан, мисалы үчүн суицидке байланышкан же болбосо ушул сыяктуу коркунучтуу көптөгөн жаңылыктарды алып баштайбыз. Же болбосо тигил же бул чиновник коррупция беренеси боюнча айыпталып атат, анан убактылуу камакка алынды деген сыяктуу жаңылыктар көп чыга баштайт. Бул дал ушул биздин көңүлдү негизги маселеден башка маселеге буруп кетүү. Алар чын эле жаңылыктарды берип атышат, бирок ал чын эле таратылып аткан жаңылыктардын максаты биздин көңүлдү буруу да. Демек биз ошол маселени талкуулап, ошонун тегерегинде көбүрөөк ойлонуп, негизги маселени унутуп коебуз. Андыктан сынчыл ой жүгүртүүнүн дагы бир маанилүү аспектиси бул ушул биз кабыл алып жаткан жаңылыктар кайдан келди, эмне үчүн келди, эмнеге дал ушул учурда чыгып калды деген жөндөм. Сынчыл ой жүгүртүүнүн дагы бир жагы, таразанын экинчи жагы деп коелу, мисалы экинчи ташы. Биз айтып атпайбызбы, сынчыл ой жүгүртүү бул көбүн эсе кайсыл бир алып жаткан маалыматтарыңа сынчыл көз караш менен карап, андан кандайдыр бир күмөн санап, ага бир суроолорду бере билүү жөндөмү деп. Ошонун эле жанында, мисалы үчүн, айрымдар ойлошу мүмкүн. Демек, баардыгынан күмөн санай бериш керек экен. Коронавирус деп айтып атабы, демек коронавирус анда жок эле болуш керек. Аны жөн эле бирөөлөр оюн кылып аткан болуш керек. Анда мындан да күмөн санашыбыз керек экен деп. Бул экинчи маселе, бул тескеринче сынчыл ой жүгүртүүнүн жоктугу. Себеби демек биз өткөн сабактарда сүйлөшпөдүкпү, мисалы үчүн ар кандай кутум теориялары. Сиздер жана видеону көрдүңүздөрбү? Эгер ошол видеону көргөн болсоңуздар, мына ошол жерде айтылат кутум теорияларына кимдер ишенет көбүрөөк деп. Адамдар көп учурда ошол тескеринче дал ошол сынчыл ой жүгүртүүсү жок адамдар дагы көп учурда кутум теорияларына көбүрөөк ишенишет. Демек эгер биз сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрбөсөк, көп жагынан өзүбүздү мындай өтө көп коркунучтарга кептейбиз. Бир жагынан бул фейк маалыматтар, экинчи жагынан манипуляция, үчүнчү жагынан пропаганда, айтор көптөгөн коркунучтарга өзүбүздү кептейбиз. Көп учурда мисалы айрыкча мындай пропаганда тараткан маалымат каражаттары ушул ыкманы абдан колдонушат. Мисалы, бири-бирине дал келбеген эки нерсени салыштыруу жолу менен бизди дагы алдашат да. Эгер мисалы биз кандай десем, мисалы биз бүгүн сыртта жаан жаап атат, аба ырайы салкыныраак деп айтсак, алар айтышат: ооба, бирок күн катуу тийсе дагы биз деген күйүп кетебиз, ысып кетебиз деп. Айтор азыркы жүрүп жаткан процесске тиешеси жок эле башка бир нерсени айтып эле биздин көңүлүбүздү алады кылышат да. Мисалы, мен азыр бир видео көрсөтөйүн. У нас сейчас нет ответа, связано с однополыми браками, с курением марихуаны. Вот такие остановки, да, автобусы. Мы не знаем. Вы показываете там, там пример перекрестка в Стокгольме. А в Стокгольме, например, разрешены однополые браки, а у нас нет. А вы думаете, это связано? А вы думаете, это не связано? Общая атмосфера демократизации страны, вот эти предложения, вот это сейчас. А смотрите, а в Голландии, вот там была, в Голландии марихуана. А вы думаете, это не связано? И многие вещи для того, чтобы имплементировать нам, нужно не просто прийти, сфотографировать, увидеть и сказать: делайте так. Нужно пожить и прийти к пониманию того, почему у них так. У нас сейчас нет ответа, связано с однополыми браками, с курением марихуаны. Вот такие остановки, да, автобусы. Мы не знаем. Вы показываете там, там пример перекрестка в Стокгольме. А в Стокгольме, например, разрешены однополые браки, а у нас нет.
мына бул жерде бул видеодо бул россиялык телеканалдардын биринде жүрүп жаткан талкуунун негизги темасы бул трафик, бизче айтканда пробка маселеси да, Россиянын жолдорундагы пробка маселеси. Эми көп эле бир негизи баягы ал жакта деле Кыргызстан сыяктуу ошол жолдорго байланышкан чоң проблемалар бар. Мына ошол чоң проблеманы талкуулап, дал ушул жол проблемасын аны кантип чечебиз, пробка маселесин кантип чечебиз деген маселе талкууланып, жолдордун сапатын кантип жакшы кылабыз деген маселе талкууланып жатканда, программанын алып баруучулары Стокгольмдагы жолдордун сапатын көрсөтүшкөн да, жана перекрестктерди. Мисалы, мына ал жакта ушундай жолдорду момундай чечишет экен, трафик маселесин момунтип чечишет экен деп баягы мисал катары Европаны көрсөткөндө, ошол катышуучулардын бири ал айтып жатат: силер бизге азыр Стокгольмди пример кылып, мисал кылып көрсөтүп атасыңар, үлгү кылып. Бирок билесиңерби, ал жакта бир жыныстуу түгөйлөрдүн үйлөнүшүнө уруксат берилген. Же болбосо мына Голландияны мактайсыңар, Голландияда болсо марихуана чегишет, баңги депчи. Демек бул жерде айдан ачык манипуляция жүрүп атат да. Ал жерде маселенин негизги өзөгүнөн четтеп, мисалы биз ал жерде сөз болуп атат жолдордун сапаты жана жолдордун сапатын кантип жакшы кылабыз деген. Спикер болсо ошол маселенин атайын көңүлдү алып, тескеринче мындай бир бизди коркуткан, адамдардын аң сезимин коркуткан нерселерди, мисалы үчүн бизди ушуну менен коркутуп көнүп калышкан да, гей парад же болбосо ушул сыяктуу баягы бир жыныстуу түгөйлөрдүн үйлөнүүсү деген нерселерди биздин аң сезимибизге таңуулап ошону менен коркутушат. Ошол сыяктуу коркутуп жатат. Билесиңерби, аларда жол жакшы, бирок жол жакшы болгону менен аларда бир жыныстуу түгөйлүү үйлөнөт. Же болбосо аларда марихуана чегишет. Демек бул жерде мына биз ушул манипуляциянын айдан ачык үлгүсүн көрүп атабыз. Мындай манипуляциялык элементтер, ыкмалар пропагандалык каналдарда, ошол эле россиялык болобу, ошол эле биздин жергиликтүү болобу, башка жактын каналдарында болобу өтө кеңири колдонулат. Жана биз эгер ушул сынчыл ой жүгүртүүбүз жок болсо, биз демек ушул нерсеге алданып, ошол нерсеге мындай өзүбүздүн мындай маалыматтын чын төгүнүн ажырата албай калабыз да. Демек бул жерде биз шарт эле жолдордун сапаты жөнүндөгү маселени унуттук дагы, Европадагы бир жыныстуу түгөйлөрдүн үйлөнүүсү, марихуана деген маселеге көңүлүбүз буруп, биз жек көрө баштадык. Мисалы үчүн ошентип бизге Европаны жек көрдүрөт, же болбосо башка Америка сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдү жек көрдүрөт. Эмне үчүн? Себеби адамдар ошол өлкөлөрдөгү жашоо стандартын талап кыла баштаганда. Эмне үчүн ал жакта андай, бизде мындай болбойт деген суроо коюла баштаганда, бизди жанагындай манипуляциялык инструменттер аркылуу, мисалы, көп учурда азыр деле көп уксаңыздар керек, мындай деген менталитет деген сөз бар. Эмнени айтпасаңар деле, мисалы, көп учурда ушул манипуляцияны кеңири колдонот. Бизде кыргыздын менталитетине туура келбейт деген. Кыргыздын менталитетинде бул болгон эмес. Кыргыздын каада салтына жарашпайт деген. Азыр мындай ойлоп көрсөк, кыргыздар боз үйдө жашаган, кыргыздар эч качан айфон көтөргөн эмес, кыргыздар машина айдаган эмес, кыргыздар ат минип жүргөн, кыргыздар гамбургер жеген эмес, кыргыздар көп нерсени жасаган эмес. Бирок дүйнө өнүгүп атат, дүйнө өзгөрүп атат. Биз кийген кийимибиз, жүргөн жүрүмүбүз, жеген тамагыбыз боюнча биз башкаларды туурагандан тартынбайбыз, алар сыяктуу эле жашагыбыз келет. Бирок кандайдыр бир баалуулуктарга келгенде, демократиялык баалуулуктар болобу, эркин ой жүгүртүү баалуулугу болобу, критикалык ой жүгүртүү баалуулугу болобу, биз бул нерселерге келгенде ар дайым бизди ушундай манипуляция кылышат. Бул кыргыздын каада салтына туура келбейт, менталитетине. Демек бул жерде мына биз ушул манипуляциялык куралдардын дагы коркунучунан сактануу үчүн, өзүбүздү коргош үчүн ушул жерде мына критикалык ой жүгүртүүнүн ролу маанилүү. Дагы бир абдан маанилүү маселе, бул нерсе мен айтылгандай эле биз өткөндө дагы сабакта суроо болуп калды эле. Мисалы үчүн биз критикалык ой жүгүртүүнү кантип өнүктүрө алабыз, анын кандайдыр бир инструменттери барбы деп. Критикалык ой жүгүртүү бул кандайдыр бир тууласа берилген талант эмес. Бул нерсени курчутуп, өрчүтүп алуу ар бирибиздин колубуздан келет. Мен ушул жерде унутуп калып электе дагы бир китепти сунуштагым келет сиздерге. Кыргызча котормосу жок, «Гибкое сознание» деген китеп. Биз анан чатка жиберип коебуз. «Гибкое сознание» дал ушул нерсе адамдын мүмкүнчүлүгү чексиз экендигин жөнүндө айтып берет да. Бул жана ошондой эле
ушул суроого мисалы үчүн критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө болобу деген суроого дагы жооп да болот, сөзсүз. Жана анын көптөгөн ыкмалары бар. Мен айткандай эле аны интернеттен да тапсаңыздар болот. Ар кандай өзүңүздөр деле мисалы бирден бир ыкмасы ар дайым суроо бере билүү. Мисалы мектепте бизде байкасаңыздар негизи окуучулардын суроо берүүсү көп болбойт. Адатта бизде сабак кандай жүрөт? Мугалим сабакты айтып берет, анан мугалим суроо берет, окуучу ага жооп берет. А мугалим болсо ооба туура 5 же болбосо туура эмес 2 отур дейт. Ак же кара деген гана нерсе менен жүрөт. Биз демек мындай шартта критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүү өтө татаал. А эгер суроо берүүнүн өзү, мисалы үчүн суроо берүүнүн өзү дагы бул бир чоң жөндөм. Эмне үчүн бизде көп учурда мисалы үчүн ошол эле кандайдыр бир талкуунун жүрүшүндө же болбосо сабактын жыйынтыгы менен көп учурда суроо барбы дегенде көптөр мындай унчукпай эле суроо жок, баары түшүнүктүү. Кеп бул түшүнүктүүлүктө эмес, кеп бул маселени мен жакшы түшүндүм, менде суроо пайда болгон жок дегенде эмес. Кеп биз мына ушул суроо берүү жөндөмүн өнүктүрүп, биз кандайдыр бир көрүнүштөргө, окуяларга карата суроо бере алабызбы деген. Ошол эле окуп аткан жаңылыгыбыз боюнча эң эле элементардуу жаңылык, эң эле элементардуу суроо, мисалы үчүн бул жаңылык кайдан келди? Карайбыз. Мисалы үчүн демек мен кайсыл ресурстан окуп жатам бул жаңылык? Автордун позициясы, автор өзүнүн позициясын, ошол жаңылыкты жазган автор бизге өзүнүн позициясын таңуулап атабы? Же жөн гана эмоциясы жок эле жаңылыкты мындай бизге сунуштап атабы? Бул булактан мурун кийин бул жөн эле карап коебуз. Бул канчалык мындай чын маалыматтарды жазып жүргөн, канчалык чыныгы маалыматтарды таратып жүргөн бизге? Манипуляция, пропаганда элементтери барбы? Бул жаңылык эмне үчүн, эң жөнөкөй эле бул жаңылык мага каяктан келип калды? Азыр мисалы үчүн баарыңыздар эле жакшы билесиздер, Facebook болобу, Instagram болобу, баардык эле социалдык тармактар тийиштүү бир алгоритм менен иштешет жана биз алып жаткан маалыматтардын баардыгы тең бул биздин тандообуз. Ал жөндөн жөн келип калбайт. Эгер силер көбүрөөк мисалы үчүн ишенимдүү булактарды окусаңар, расмий булактардагы жаңылыктарды окусаңар, кандайдыр бир өнүктүрүүчү контентти окусаңар, баягы көңүл ачуучу жанагындай жеңил желпи сүрөттөр же бир бокс көргөн, эрежесиз күрөш деген сыяктуу нерселерди эмес, кандайдыр бир өнүктүрүүчү контентти көргөн болсоңор, Facebooктун болобу, Instagramдын болобу алгоритмдери өзүнөн өзү эле силерге ошол нерселерди сунуштай берет. Силер лентаңарды ачканда эле силерге ошол нерселер чыга берет. Эгер биз канчалык көп жанагындай фейк жаңылыктарды, ушакчыларды окусак, биздин лентада ошолор эле чыга берет. Демек бул биз өзүбүз алдай баштайбыз. Демек мына карачы, толгон токой маалымат чыгып атат могул жөнүндө. Мына бүт эле мен лентамды ачсам, Facebook'ты ачсам деле, Instagram'ды ачсам деле мага ушул жаңылыктын баары чыгып атат. Демек бул чын эле ушундай го деп биз анан өзүбүздү дагы манипуляция кыла баштайбыз. Бул жерде бул азыр түшүнүк бар. Мисалы үчүн маалыматтык мындай маалыматтык көбүк деп коет да. Биз баардыгыбыз тең өзүбүздүн бир маалыматтык көбүк. Айтылгандай эле бул биздин тандоо. Биз күн сайын эмнени окусак, бүгүн эмнени окусак, эртең бизге алгоритм ошону чыгарып берет. Ошондуктан бул жерде мына ушул нерсеге дагы абдан көңүл буруу зарыл. Биз бүгүн эмнени окуп жатабыз, кандай контентти колдонуп атабыз жана ал контент бизге каяктан келип атат. Демек силер бизге кандайдыр бир фейк, ушак маалыматтар келген болсо, биз көңүл бурушубуз керек. Бул маалымат эмне үчүн менде пайда болду, каяктан келип калды? Же болбосо кандайдыр бир WhatsApp рассылкадан келсе. Демек биринчи эле суроо, бул маалымат менин чөйрөмдө кайдан жана эмне болуп пайда болду, эмне үчүн келди деген суроого жооп издешибиз керек. Мына ошондон ойлонуп баштайбыз. Мен кечээ күнү момундай деген ушакты окубадым беле, же болбосо момундай деген фейк маалыматты албадым беле. Мен андан мурунку күнү болсо WhatsApp аркылуу өзүмдүн досторума момундай бир такталбаган эле маалыматты таратып койбодум беле деп биз өзүбүздүн жүрүм-турумубузду анализдей баштаганда бизге мына ушул маалыматтар каяктан келгенин дагы бир маанилүү суроо. Мага келген бул маалымат эмне максатты көздөйт? Бул маалыматтын эмне максаты бар деген суроону дагы өзүбүз беришибиз керек. Дайым ошол суроо берүү процессинин өзү бул критикалык сынчыл ой жүгүртүү процесси, дал ушул суроо берүү процесси менен байланыштуу. Биз эгер көрүнүштөргө, окуяларга суроо бере албасак, анда биз демек сынчыл ой жүгүртө албайбыз. Эң алды менен ошол суроо бере билишибиз керек.
Маалыматтык көбүк деп атабыз. Мен азыр бул маалыматтык көбүк абдан бүгүнкү күндөгү дагы бир маанилүү жагдайлардын бири деп айтсак болот. Буну менен бир эле бул биздин коомчулукка тиештүү эмес, бул баардык эле дүйнө коомчулугуна тиештүү. Дүйнөдө мына ошо адамдар мисалы үчүн оңчул анан солчул болуп эки тарапка бөлүнүп калышат да. Себеби алар ошол алган маалыматынын негизинде. Алар ошол жанагы алгоритмдерден улам азыр мен сиздерге дагы бир видео көрсөтөм. Мына ошол маалыматтык көбүк кантип иштейт жана ал бизге андан кантип сактансак болот, өзүбүздү кантип коргосок болот мына ошол маалыматтык көбүктөн. Бул Deutsche Welle, башкача айтканда немец толкуну деген радио тарабынан даярдалган. Мен муну эмне үчүн айтып жатам? Биз дагы бир критикалык ой жүгүртүү, негизи эле медиа сабаттуулук дегенде дагы бир чоң басым жасай турган тема бул автордук укук маселеси. Эгер автордук укук маселесине көңүл бурсак, бул ошол медиа сабаттуулукка карай чоң бир кадам болот. Биз өзүбүз алып жаткан маалыматтар кайдан келди, анын автору ким, жана биз таратып жаткан маалыматтардын дагы сөзсүз түрдө авторлугун көрсөтө билүү бул чоң жөндөм болушу керек. Мен кечээ күнү абдан кызыктуу статья окуп, абдан өзүм да таң калдым. Коррупция менен плагиаттын ортосундагы байланыш жөнүндө. Биз азыр аябай коррупция бизде баш оору, чоң тема, баарыбыз талкуулайбыз, чоңубуздан кичинебизге чейин. Коррупция адам Кыргызстанда адам төрөлгөндөн өлгөнгө чейин коррупция менен байланышкан деп айтып, мисалы көп талкуулайбыз. Анан ушул абдан окумуштуулар бир катар иликтөөлөрдү жүргүзүп анан айтып жатышат. Эмне үчүн плагиат менен коррупциянын ортосундагы байланышты? Коррупция бул бирөөнүн бир нерсени уурдоо, кол салуу, мамлекеттик мүлккө болобу, башка бирөөнүкүдө болобу, кандайдыр бир тартып алуу деген нерсе да. Плагиат мисалы үчүн эгер дейт окуучулар коомдо билим берүү системасы плагиатка каршы күрөшпөсө, мисалы үчүн окуучулар рефераттарды ар кайсы жерден көчүрүп алып, уурдап алып, анын авторлугун көрсөтпөй, башка бирөөнүн эмгегин өзүнүн эмгеги катары көрсөтүп, ага билим берүү системасы көз жумуп, адамдар ошол нерсени кадимкидей эле кабыл алып, ага көнүп кала турган болсо, эртеңки күнү мындай адамдар үчүн коррупцияга аралашуу коркунучтуу нерсе болбойт. Алар жанагынтип бирөөнүн мүлкүн, акчасын уурдоо, бирөөнүн эмгегин уурдоо менен тептең эле, бирдей деп атышат да. Мисалы үчүн биз кимдир бирөөнүн интеллектуалдык эмгегин уурдап алып, анын биз автордугун көрсөтпөй койсок, демек биз бул жерде бунун өзү деле коррупция депчи. Мага абдан кызык болду. Мен окуп абдан ой жүгүрттүм. Чындыгында ойлонуп көрсөк, ошондой эле экен. Биз бирөөлөрдүн эмгегин өзүбүзгө өзүбүз менчиктеп алабыз, же болбосо тартып алабыз, уурдап алабыз. Айтор бул нерсе биздин коом үчүн кадимки көрүнүш. Анан аягында келип таң калабыз, эмне үчүн бизде абдан коррупция өнүгөт, эмне үчүн биздин чиновниктер коррупционер болуп калат деп биз таң калабыз. Көрсө мына ушул биз көңүл бурбаган, маани бербеген, биз жөн эле бир болор болбос нерсе катары көргөн нерселерден ушунун баары башталат экен. Андыктан мен сиздерге да айтат элем, кандай маалыматты колдонбогула, таратасыңарбы, же болбосо кайсыл бир өзүңөрдүн ишиңерде, окууда колдоносуңарбы, сөзсүз түрдө авторун көрсөтүү зарыл, сөзсүз түрдө булагын көрсөтүү зарыл. Жөн эле мисалы үчүн же болбосо кандайдыр бир сандарды келтирип жатсаңар, статистиканы келтирип жатсаңар, сөзсүз түрдө булагын көрсөтүү зарыл. Бул мына ушул биздин бул медиа сабаттуулуктун бирден бир негиздеринин бири дагы мына ушул нерсе. Биз эгер өзүбүз булактарды көрсөтө билсек, өзүбүз авторлорду көрсөтө билсек, биз башка жаңылык окуп жатканда дагы анын ошо авторуна, булагына көңүл бурганды үйрөнөбүз. Азыр мен жанагы айткан видеону көрсөтөйүн. Демек биз бул жерде мына ушул азыр бир мүнөт мен кечиресиңер, мен башка компьютерден кирип азыр таппай калдым. Мен анан аны сиздерге ал видеону чаттан салып коебуз. Мен сөзсүз көрүп коюуну сунуштайм. Видео орус тилинде, бирок менимче бизде орус тилиндеги контент жеткиликтүү эле болуш керек. Дал ушул жерде биз кантип ошол социалдык тармактардагы алгоритмдерди мындай айтканда, ошол алгоритмдер бизге жанагындай окшош эле жаңылыктарды бере бербеш үчүн кантип алар менен иштөө керектиги жөнүндө жакшы инструменттер берилген. Андыктан мындай сөзсүз көрүп коюуну сунуштайм. Ал видеону мен сиздерге ссылкасын жөнөтүп коем.
айтылгандай эле бул жерде мисалы дагы бир маселе, мисалы биз ушул эмне үчүн жанагы биз маалыматтык көбүктүн ичине кирип кетебиз, же болбосо эмне үчүн биз мындай жанагындай башкалар менен эмес өзүбүздү өзүбүз манипуляция кылып калабыз. Негизи адам психикасына, табиятынан эле мындай өзүнө өзү ишенгиси келет, өзүнө өзү бир нерсеге ишендиргиси келет. Демек биз кайсыл бир көз карашка ишенип баштасак, кайсыл бир жаңылыкка ишенсек, биз сөзсүз түрдө мына ошол жаңылыкты тастыктаган, ошол пикирди тастыктаган башка нерселерди издеп баштайбыз. Анан өзүбүздү өзүбүз ошону менен суротобуз. Мына мен айтпадым беле, мен жаңылган жокмун. Ушундай экен да деп. Демек биз канчалык биз ошол жаңылыкты тастыктаган маалыматтарды издей баштасак, ошончо көп биз ал маалыматты чындап эле ала баштайбыз. Себеби адамдын мээси деле бул нейрохирургияда деле айтып атышат, мисалы үчүн ушул адамдын мээси демек ошол бир нерсеге фокус алса, ошол гана нерсени көрүп калат дагы, башкаларды мындай байкабай четке чыгарып кое берет. Бул жанагындай кандайдыр бир фокуска байланыштуу да. Биз эми адатта деле байкасаңыздар, эгер биз бир адамга абдан бекем ишенип алсак, ошол адамдын жакшы жагын көрө беребиз. Анын кемчиликтери болсо дагы байкабайбыз. Себеби биз ал адамга аябай ишенебиз. Эгер биз тескерисинче кимдир бирөөнү жек көрүп калсак, биз анын жаман эле жактарын көрөбүз. Жана кимдир бирөө менен сүйлөшүп атканда дагы ал жөнүндө кимдир бирөө жакшы маалымат, жакшы пикир айтса, биз ага көңүл бурбайбыз. Кимдир бирөө анын кемчилигин айтып калса эле, мына мен айтпадым беле, мен бекеринен бул кишиге ишенген эмес турбаймынбы, бекеринен мен бул киши жөнүндө жаман ойлогон эмесмин деп өзүбүздү өзүбүз огош бетер ынандырып баштайбыз. Бул дал ушул сынчыл ой жүгүртүү албагандыгыбыздын жыйынтыгы. Себеби биз эгер сынчыл ой жүгүртүү алган адам ар дайым билет, кемчилик баарыбызда бар. Менде дагы, башкада дагы баарыбызда кемчилик бар. Жана биз мээбизди эгер бир эле нерсеге такай берсек, артыкчылыкка же кемчиликке, биз ошол гана нерсени көрө беребиз. Демек биздин дүйнөдөгү көрүнүштөрдү, окуяларды кабыл алуубуз деле ушул сыяктуу. Мисалы, эгер бизге мисалы Америка жаман деп айта берсе, биз ошол Американын жаман экенин тастыктаган маалыматтарды ар кайсы жерден чогулта беребиз. Себеби биз өзүбүздү өзүбүз ошого ынандырышыбыз керек, өзүбүздү өзүбүз ошого ишендиришибиз керек. Же болбосо, мисалы үчүн, азыр мисалы үчүн парламенттик башкаруу системасы бизге жарашпайт деп кимдир бирөө бизге ушул ойду салып койсо мээбизге, биз ошону тастыктаган нерселерди издей беребиз. Депутаттар мындай кылып койбоду беле, алар мындай жакшы иштеген жок, алар тигиндей ката кетирди, мындай ката кетирди, алардын билим деңгээли төмөн болчу деген сыяктуу ошол биздин өзүбүздүн ойду ырастаган, тастыктаган нерселерди издей беребиз. Эгер биз эркин ой жүгүрткөн коомдо жашаш үчүн, эркин коомду куруу үчүн парламенттик башкаруу системасынын ролу маанилүү деген маалыматты кабыл алсак, демек биз ошого жараша дагы издеп баштайбыз. Анда биз демек биз бул жерде сынчыл ой жүгүртүүнү мындай айтканда күйгүзүшүбүз керек да. Демек бул система күнөөлүүбү же ошол системаны ушундай абалга алып келген адамдар күнөөлүүбү? Демек башка өлкөлөрдүн мисалын карап, мисалы үчүн башка өлкөлөрдө бул система кандай иштейт болду экен? Ал жерде деле ушул биздики сыяктуубу же ал жерде ал бир кандайдыр бир башкача мындай жакшыраак иштейби, эффективдүү иштейби деген суроолорду берип, ушунун негизинде биз кандайдыр бир бүтүнгө келердин алдында көптөгөн суроолорду берип, өзүбүздү өзүбүз алдоо, өзүбүздүн пикирибизди өзүбүз мындай ар кандай манипуляциялык ыкмалар менен бекемдөө аркылуу эмес, сынчыл ой жүгүртүү жана ар кандай ар тараптуу суроо берүү аркылуу бир бүтүнгө келсек, демек биз ушул өзүбүздүн бүтүнүбүздү мындай көбүрөөк жаңылбайбыз. Бул эми баардыгы эле биздин күнүмдүк турмушка деле тийиштүү нерсе. Мисалы биз көп учурда билебиз, мисалы кандайдыр бир ошол эле кесип тандоодо бул жерде дагы сынчыл ой жүгүртүүнүн мааниси абдан маанилүү. Себеби бизде коомдо кесип көбүнчө кандай тандалат? Бул кайсыл бир коом тарабынан табууланган стереотиптердин негизинде тандалат. Мисалы,
Эмне үчүн биздин билим берүү багытындагы кесиптер боюнча, мугалимдик кесиптер боюнча факультеттерде көп эсе кыздар окуйт. Себеби биздин коомдо кыздарга кичинекей чагынан ата энеси мээсине куюп баштайт. Кыздарга мугалимдик кесип же болбосо дарыгерлик кесип жарашат. Каяка барсаң да жумуш табасың. Бул кызга ылайыктуу кесип деген сыяктуу нерсе, стереотиптер бизге кичинекей чагыбыздан таңууланат дагы. Кыздар ойлойт, мен мугалим болушум керек экен же дарыгер болушум керек экен. Тескеринче балдар болсо ойлонуп баштайт, бул кесип мага жарашпайт, себеби мен эркекмин. Бул кыздардын кесиби деп. Ошондуктан кесепетинде биз бүгүнкү күндө билим берүү системасында бизде көбүн эсе жалаң аялдар иштеп калган, кыздар иштеп калган да. Тең салмактуулук жок болуп атат. Же болбосо мисалы биз мынтип ойлонобуз. Дагы деле мен жакында эле бир статистиканы окудум. Бизде дагы деле юрист кесибин тандаган абитуриенттер абдан көп экен. Бул негизи биринчи орунда турат экен популярдуу кесиптердин арасында. Бирок ошол эле маалда акыркы 5 жылда юрист кесибине болгон суроо талап кескен түшүп кетиптир. Эгер мурун ар бир үчүнчү вакансия бул бош орун юристтерге карата суроо талап болгон болсо, азыр ар бир 10 вакансиянын ичинен бирөө гана юристтерге. Демек, биз кандайдыр бир сынчыл ой жүгүртүүнүн, ойлонуунун негизинде эмес, стереотиптер, коомдогу стереотиптердин негизинде өзүбүзгө кесип тандайбыз дагы, анан келип эртеңки күнү биз ал кесибибиз менен жумуш таба албай, анан айтабыз баягы бизде жалаң дипломдуулардын өлкөсү, бирок ошол диплому болуп туруп жумушу жок деп. Демек, бүгүнкү күндө биз ошол кесип тандоодо дагы ойлонушубуз керек. Дүйнө кайда баратат? Кандай кесиптер бүгүнкү күндө маанилүү же болбосо маанисиз? Бул ушул нерсени тандоонун өзү биздин ар бир күнүмдүк жасап жаткан кадамыбыз, тандообуздун баары тең. Эгер критикалык ой жүгүртүүнүн жардамы менен жүргүзүлгөн болсо, демек биз чыгарган бүтүмдөр, тыянактар, чечимдер дагы ошончо сапаттуу болот. Демек, бул критикалык ой жүгүртүү жөн гана бир абстрактуу нерсе эмес. Биз жаңылыкты жакшы кабыл алганды билишибиз керек экен, жалганды чындан ажырата билишибиз керек экен деген эле нерсе менен чектелбейт. Бул биздин сынчыл ой жүгүртүү келип биздин жашоо сапатыбыздан жакшы жашайбызбы же кыйналабызбы? Себеби биз ошол эле мисалы же болбосо азыр өткөндө дагы бир жагымсыз статистика окуп калдым. Мисалы үчүн ар бир 9-классты бүткөн балдардын көпчүлүгү айтып калышты да, мисалы үчүн ошол чакан сурамжылоо жүргүзүшкөн экен, Россияга мигрант болуп кетүүнү көздөйт деп. Себеби биз эмне үчүн бул нерсе? Себеби биз миграцияда мүмкүнчүлүк көрүп жатабыз. Биз бир гана ошол миграцияда мүмкүнчүлүк көрүп калган. Анда мен азыр деле билем, мен өзүмдүн деле жээндерим менен сүйлөшүп калганда, эмне кыласың дегенде, мисалы үчүн алысыраак туугандарым менен сүйлөшүп калганда айтышат, Россияга барам, ошол жактан акча таап келем дагы, анан бул жерде үй салам, машина алам, айтор. Бирок биз эгер бул дал ушул сынчыл ой жүгүртүүнүн жоктугунан дагы биз ушундай абалга кептелип калдык. Биз көп нерсеге маани бербей эле, мындай автоматтуу түрдө эле коомдо таңууланган стереотиптерге таянып эле чечип чыгара беребиз. Келечегибизге карата да ошондой мамиле кылабыз. Эгер биз ойлонсок, мисалы үчүн кантип башкача жашаса болот? Сөзсүз түрдө эле миграцияга кетиш керекпи же башка жолу барбы? Мен бүгүн мынакей араңыздарда окуучулар дагы бар экен. Мисалы азыр 9-10 класска келип калган кезде эле мен кайда барам? Мен бүгүн кандай кесипти аркалагым келет? Мен эмне кылып жашагым келет? Менин кыялым кандай деп биз өзүбүзгө өзүбүз суроо бере баштаганда биз өзүбүзгө өзүбүз биле баштайбыз. Эгер биз ушул суроолорду өзүбүзгө өзүбүз бербесек, демек биз жөн гана жетеленме болуп калабыз. Бизге ата энебиз эмнени айтты, коом эмнени айтып атат, мугалим болгон жакшы эмес, же болбосо эркектер чиновник болуп портфель көтөрүп сөзсүз түрдө кабинетте отуруш керек деген бир таңууланган стереотиптерге алданып, ошону менен кете беребиз. Андыктан ушул жерде дагы бул критикалык ой жүгүртүүнүн мааниси абдан чоң биздин ар бир жасап аткан кадамыбызда. Ар бир жасап аткан кадамыбызга биз тийиштүү суроолорду берип, ошого жараша мындай бүтүм чыгарып, тыянакка келгенди үйрөнүшүбүз керек. Ошол эле мисалы кесип тандоодо мен абдан бир кызыктуу мисал болгон. Менин туугандарымдын бир баласы, ал айтат да, мен
фитнес менеджер болот. Фитнес менеджер деген бул жанагындай ар кандай фитнес клуб, спортторду башкарган, ошолорду иштеткен адам да. Албетте анын атасы ал өмүр бою банкир болуп иштеп жүргөн адам. Ал айтат, жок, эмне үчүн сен фитнес менеджер болосуң? Бул таптакыр түшүнүксүз кесип, буну кантип ушул кесип болобу? Сен банкир болушуң керек деп, анан экөөнүн ортосунда мындай талаш болот да. Бул жерде эмнени көрсөтүп атабыз? Бул жерде биз демек дал ушул адам өзүнө кайсыл бир кесипти тандоонун алдында дагы сөзсүз бир жана айтылгандай эле суроолорду берүү менен, тенденцияларды кароо менен. Себеби ал бала көп мындай интернеттен маалыматтарды алып, жаңы кесиптер жөнүндө дүйнө каяка баратат, кандай болуп атат деген жаңы кесиптерди алып, анан ошол фитнес менеджер деген кесиптин мындай келечегин көргөн экен. Жана ал айтып атат, мен бул кесиптин келечегин да көрүп атам, мен өзүм ошого да кызыгам деп. Демек, бул жерде ал өзүнүн мындай ошол сынчыл ой жүгүртүүсүн күйгүзгөн үчүн анан акыры талаш тартышып отуруп, анан ошол мындай консенсуска келишти да. Бизде дагы мына ушул нерсе иштеш керек. Биз автоматтуу түрдө эле бирөөлөрдү ээрчип, же болбосо бир стереотиптерди ээрчип кетпестен өзүбүзгө өзүбүз суроо бергенди үйрөнүшүбүз керек. Дагы бир маанилүү маселе сынчыл ой жүгүртүү эмне үчүн керек деген суроодо сынчыл ой жүгүртүүнүн дагы бир жагдайы болуп калат го дейм. Бул мен айткандай эле биз көп нерселерге алданып калып атабыз. Ошо бул бир эле кесип тандоого байланышкан алдануу эмес. Биз мисалы үчүн өзүбүздүн күтүүлөрүбүздү дагы билбей, ошол өзүбүзгө өзүбүз суроо бербеген үчүн биз өзүбүздөн өзүбүз эмнени күтүп жатканыбызды дагы билбей калабыз. Бул дагы мына ошол сынчыл ой жүгүртүүбүздүн биздин өнүкпөгөндүгүнүн кесепети да. Себеби биз ошол эле жумушка байланыштуу дагы биздин өзүбүздүн күтүүлөрдү билбейбиз. Көп учурда мен деле биздин компанияга деле жумушка орношконго келишкенде сүйлөшүп калсаң, адамдар кандайдыр бир биз ошол иштешүүнүн шарттарын талкуулап жаткан маалда алар такай айтышат. Мисалы үчүн, мен мына бул ушундай иштегим келет деген эле бир мындай өзүнүн каалоосу менен келет, бирок алар өзлөрүнүн күтүүлөрүн да даана билбейт. Жана жумуш берүүчү алардан эмнени күтүп жатканын, жана ал ошол жумушка, компанияга эмне бере алаары жөнүндө дагы мындай так жооптору жок да. Демек, биз эгер ушул сынчыл ой жүгүртүү менен келе турган болсок бул нерсеге, биз анда ушул нерселерге дагы жообубуз болот да. Себеби биз ойлоно баштайбыз. Бир нерсеге киришүүнүн алдында бул нерсе мага эмне үчүн керек, бул нерседен мен эмне күтүп жатам, ал нерсе менден эмне күтүп жатат, жана мен ага кандай эмне бере алам деген суроолорду бергенде ошол жооптор аркылуу биз өзүбүздү көбүрөөк тааныйбыз. Жана ошол эле маалда, демек, адам өзүн канчалык жакшы тааныса, ал өзүн мындай айтканда жакшы презентация дагы кыла алат. Жыйынтыгында ага болгон кызыкчылык, суроо талап дагы өсөт. Мисалы үчүн, ар дайым мен үчүн кызык, эгер жумушка орношкусу келген адам келип өзүнүн күтүүлөрүн жана бизден болгон бизге карата күтүүлөрүн так даана айта алса, мен ал адам менен көбүрөөк иштешким келет. Ал адам менде көбүрөөк кызыгууну жаратат. Демек, бул жерде биз ушул процесстерге келиш үчүн дагы эң негизгиси ушул сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү бул абдан маанилүү. Бул биз жөн эле бул сынчыл ой жүгүртүүнү биз өтө тар форматта, медиа сабаттуулуктун форматында эмес, жалпы жашообузга керектүү жөндөм катары. Кайсыл кесипте иштеби, кайсыл жерде окуба, кандай кадам жасаба, мына ушул нерсе абдан маанилүү экенине көңүл бурсак, ошондо түшүнө баштайбыз. Анан биз сынчыл ой жүгүртүү керек экенин түшүнгөндөн кийин аны өздөштүрүү инструменттерин өзүбүздөн өзүбүз эле издеп баштайбыз. Мен айткандай эле, эгер биз ошол нерсени издеп баштасак, анда аны табуунун жана өздөштүрүүнүн жолу өтө эле жеңил. Азыр бир мүнөт, мен сиздерге бир абдан кызыктуу видео көрсөтөйүн дедим эле. Эгер азыр мен аны көрсөтө албай калсам, мен сиздерге жөнөтүп коем. Биздин жердешибиз Эрмек деген биздин жердешибиз болот экен. Ал өзү Кошмо Штаттарда жашайт экен, Америкада жашап, ошол грин карт утуп алып Америкага кеткен экен. Жана ал жерде жашап жүрүп, ал абдан мугалим болуп иштейт экен. Ошол Америкадагы мектептердин биринде. Ал жакта ал ошол англис тил жана адабияттан сабак берет экен. Ошол критикалык ой жүгүртүү жөнүндө абдан кызыктуу бир нерсени айтты эле да. Ал айтат, мисалы үчүн, ошол америкалык билим берүү системасы кантип мына ушул
адамдарды кичинекей чагынан мындай сынчыл ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө аракет көргөнү жөнүндө өзүмдүн бир пикирин бөлүшкөм. Мен сиздерге азыр ошону көрсөткүм келип атат. Себеби мен ойлойм бул дагы биз үчүн маанилүү бир маалымат болуп калат. Анткени канчалык биз дүйнө көргөн, дүйнө тааныган адамдарды угуп биле баштасак, ошончолук бул бизге мындай пайдалуу болот да. Азыр мен сиздерге анда ошол мен дагы биринчи жылы барганда байкаган нерсем бул конституцияларда. Американын конституциясы жөн эле бир чаң басып жаткан бир китеп эмес экен, ал жашоодо колдонулган китеп экен. Мага окуучулар жооп туура же туура эмес эле керек болсо мага кээ бир учурларда айтып атышты. Мистер Эрмек, сиз бул жерде туура эмес айтып атасыз. Анткени ал мындай деп мага далилдеп койгон окуучулар болду. 5-6 класс балдар. Андан аларга бул кандай деп таң калышыңыз мүмкүн, өзгөчө мындай коллективисттик системадан келгенден кийин алар дароо эле конституция дейт. Биринчи беренеси freedom of speech, сөз эркиндиги деп коет экен да. Сөз эркиндигим бар, мен муну айта алам дейт. Биштеке алар. Менин таң калган нерсем өздөрүнүн укуктарын билүүсү жана сүйлөөдөн чегинбейт. Анан негизи эле ошол эркиндик, мисалы үчүн сизге америкалык окуучу келип туруп, колуңузду кармап туруп, көзүңүзгө мындай контакт кылып туруп, мистер Эрмек кандайсыз деп туруп, колуңузду кысып коюп кармап коет да, саламдашыпчы. Бул чоң кишидей эле мамиле болуп атат да, алчы. Мен ушундай нерселерди көргөндө аябай таң калдым. Ким, кайда, качан деген суроолордун бир эле жообу бар. Кыргызстандын борбору эмне? Бишкек. Сенин атың ким? Айбек. Суу канча градуста кайнайт? 100 градуста кайнайт. Мунун жооптору белгилүү. Мындай суроо сураганда адам баласы мээсин жөн эле жанакы информация топтогон эле бир память эле колдонот экен да. Барып туруп аны алат, анан тил аркылуу, сүйлөп өргөндөр аркылуу аны чыгарып коет. Болду. Эгерде башкача суроо сурасак, мисалы, граждандык согуш 1861-65 Америкадагы Линкольн, сен президент Линкольн болсоң, болтурбай коюш үчүн эмне кылат элең? Сен кантип билесиң, сенин ошол методдорун иштейт болчу, түшүндүрүп бер. Окуучунун ой жүгүртүү процесси кызыктуураак болуп атат да. Кандай ой жүгүртүп атат? Өзүнүн оюн кантип негиздеп берип атат? Анткени ой бул ликвиддүү нерсе болуп атпайбы? Мындай суу агып кеткен нерсе болуп атат да. Аны контролдоп бир кутучанын ичине коюп коюу мүмкүн эмес да, ойдучу. Ошон үчүн туура же туура эмес дегенде жооп кээде кабыл алынгыс сезилет да. Албетте, эгерде фактуалдык информация болсо, ал жерде туура жооп же туура эмес деп айтасыз. Бирок жанакындай мен сизге айтып аткандай, Америкага эгерде викингдер батыш жээгинен келгенде, Тынч океандан келгенде Америка кандай өзгөрмөк десек, бул жерде туура же туура эмес жооп жок. Бул жерде мага окуучунун ой жүгүртүү процесси кызыктуураак. Айтылгандай эле бул жерде мына биз ошол критикалык ой жүгүртүү, сынчыл ой жүгүртүү дегенибизде дал ушул мындай ой жүгүртүү процесси жөнүндө сөз болуп атат. Себеби биз эгер суроо бере албасак, анда чындыгында кантип ой жүгүртөбүз? Демек, бул өткөндөгү ушул менимче суроого жооп болду болуш керек. Кантип ушул сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрсө болот деген. Бунун анын өнүктүрүүнүн бир гана жолу дал ушул процесстерге, көрүнүштөргө, окуяларга, баардык нерсеге, бизди курчап турган нерселерге суроо бере билүү. Ошол суроолорго жооп табуу процесси, ошол ой жүгүртүү процесси аркылуу биз өзүбүздүн сынчыл көз карашыбызды өнүктүрө баштайбыз. Жана бул нерсе биз ошол канчалык көп суроо берип, канчалык көп анализдесек, ошол нерсе бизди мындай байкоолорго алып келет. Биз ошондо дүйнөдө болуп жаткан, биз буга чейин биздин мээбиз көңүл бурбаган, байкабаган нерселерди байкай баштайбыз. Жана ал байкоолор бизге улам жаңы билимдерди ачат. Биз ошондо түшүнө баштайбыз. Демек, менин жолум бир гана миграция менен чектелбей турбайбы? Мен Кыргызстанда жашап эле дүйнөгө иштесем болот экен. Мен Кыргызстанда жашап эле башкача жашоо курсам болот экен. Демек, биз мүмкүнчүлүктөрдү, жаңы перспективаларды же болбосо, мен анда эгер башка жака кетким келсе, мен анда эмгек мигрант эмес, мен балким анда билимдин аркасынан кетишим керек. Мен жакшы тажрыйбанын аркасынан кетишим керек. Жакшы билимди, жакшы тажрыйбаны мен каяктан алам?
деген суроолор деп анан өзүбүз көбүрөөк мындай сапаттуу деңгээлге алып чыгабыз да. Бунун баардыгы тең биздин ошо мен айткандай эле жашоонун сапаты бул биздин сынчыл ой жүгүртүүбүздүн деңгээлине жараша болот. Эгер биз ушул суроолорго жооп бере албасак, анда албетте кантип анда биз башка нерселерди таанып билебиз. Демек керек болсо мен айтат элем, сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү үчүн алды менен биз өзүбүзгө суроо берүүдөн башташыбыз керек. Биз эгер өзүбүзгө суроо берип, өзүбүздү көбүрөөк тааный баштасак, ошондо биз дүйнөнү андан ары биз дүйнөнү тааный баштайбыз. Анда биздин убакыт келип калыптыр. Бүгүн бирок сиздер менен коштошпойбуз. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Буюрса кечинде жолугабыз. Кечинде болсо өткөндөгү тапшырмаларды талкуулайбыз. Андан кийин бүгүн дагы экинчи бүгүнкү ушул сынчыл ой жүгүртүүгө байланыштуу тапшырмалар берилет жана аларды дагы кечинде буюрса талкуулайбыз. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Баарыңыздарга